Кыргызстан асман тиреген тоолордун, шаркырап аккан өзөндөрдүн, кең мөңгүлөрдүн, көз жосун алган жайыттардын, токойлордун тонук жана таза сууну мекени. Мына ушундай жерде эмгекти сүйгөн калк жашайт эмеспи? Аларды мекенди сүйгүдөгөн кереметтүү оңдордун автору Бабаршан Тургунбаев. Музыканы эл жаратат, биз аны көркөмдөп коебуз деп улуу ойчулдар айткандай, сөз төгөнгөн жерде музыка башталат эмеспи? Музыка көңүлүбүздү көтөрүп, кыялдарга батырат. Биз дагы бүгүн мына ошо керемет оңдордун жаратуучусу Бабаршан Тургунбаевдин музыка дүйнөсүнө саякатка барабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Жүргүздө туулган жерден кичинекей сүрөтү бар деп, Обончу Алыскы Лейлек районундагы Коросон айылындагы Майтоңбо сөрөнүндө балалык өткөн. 50-жылдары дың жерлерди өздөштүрүш үчүн калкты жайгаштыруу учурунда ата-энеси Кулунда айылына көчүп келип, Лейлин атына мектепте окуган. Өздүк көркөм чыгармачылык ийримине катышып, өнөргө багытталган. Бул Коросон тарыхта Исхак Разаковдун туулган жери болуп эсептелет да, катталган. Ошол мен туулган ошо чоң атамдын үйүндө туулган экем. Чоң атамдын үйүнүн пайдубалы азыр деле турат. Анан ошо Исхак Разаковдун атасынын үйү, Разаковдун үйү экөөнүн аралыгы бир 200 метр да. Анын да үйүнүн пайдубалы турат. Мен төрөлгөн жерим эми тоолордун арасы болду да, тоодо төрөлгөм. Анан кийин чөлгө түштүк. Партиянын, өкмөттүн саясаты менен. Эми балалык кезде мындай көп деле чоң оончу же ырчы болом деп деле ойлобойт элем, бирок музыкага кызыгып, ошо мектепте өздүк көркөм чыгармачылык ал убакта жакшы иштейт эле. Музыкант специалисттер, атайын кесипкөй мугалимдер болбосо дагы, агай эжекейлер чын дили менен ошо кружокторду өз убагында өтүп, ошолорду өнүктүрүп, райондук кароолорго алып барып, ошентип мектепте эле кичине такшалтышкан да. Ача салсам көзүмдү бүгүн түндө, алтын нурун төгүлтүп асыл мүлдө. Аза бойго жүрөгүм өзөгүмө, ак салынган ытысык төшөгүмө. Ай келиптир арыл жан, ай келиптир. Эмгек адамды жараткан деп улуу ойчулдар айткандай, Обончу мектепти аяктагандан кийин Ош мамлекеттик университетинин музыка факультетине тапшырып, обончулукка кызыгуусу башталат. Залкар оңчу Рыспай Абдыкадыровдун таасири көбүрөөк тийип, обон чыгарууга түрткү берет. Өз алдынча бат эле аккордеонду өздөштүрүп, алгач райондук борборго мугалим болуп иштеп, 21 жашында обон жараткан. Ошол Рыспай Абдыкадыровдор 60-жылдары Рыспай Абдыкадыровдордон кийин аккордеон өтө мындай даңкы чыгып, элге мындай жайылып баштады, бирок биз жакта аккордеон деле жок болчу ал мезгилде. Ошо райондо кийинчерээк келди бир аккордеону сырчы, ал Эрмек Каримов деген. Жалгыз күчтүү аккордеону сырчы болгон. Ошолорду көрүп сыймыктанып, биз да ошондой болор бекенбиз, аккордеон бир күн кармайт бекенбиз деп жүрүп, оонду бүткүчөктү мен аккордеон көргөн жокмун, себеби биздин мектепте жок эле. Алгачкы оонум ошол 21 жашымда чыгардым окшойт. Мен 20 жашымда институт бүткөм да, ошо мугалим элем. 21 жашымда Махабат деген ыр бар экен, Абдырасыл Токтомуштук. Ошону окуп алып эле, ушул кантип бул ырды жөн окуп койсо болбойт, бул оон менен ырды алыш керек деп оон чыгардым ошондо биринчи жолу. Махабат алып жаткан эмес айга, кетирен сузуп
Bağır kelgenine Güllemesi caynap çıkkan jasta kayga Ketmen birdeni tandap kelgenine Коболжуган омондорун жаңырып, шаркыраган тоо суусундай агылып, уккандардын сезимдерин козгогон жакшы обонго жакшы сөздөр табылып деп, туулган жерге деген ырдын жаралышы дагы өзгөчө. Анткени бул ырды газетадан таап алып, кийин ырды жазган калемгерге жолуккан. Туулган жерде 1981-жылы чыкты. Себеби ошол жылдары Ош телевидениясынын Ыркесе деген мындай популярдуу көрсөтүүсү бар эле. Район болуп кезектешип Ыркесе өтөт эле да. Биздин районго тийип калды. Анан райондун биринчи секретары Талипов, Вагинур Талипов деген эле. Ошол анан лично мага задание берди. Сен эми мына Ыркесе бизге келди. Эми Лейлек жөнүндө бир обон чыгарасың деди. Анан ойлондум. Тексттерди карадым, башка кылдым, издеп жүрүп анан ушул туулган жерге деген обонду бир газетадан таап алдым. Газетадан таап алып эле анан ошого өзү обон чыгып калды. Анан өзүм да ойлондум, эми Лейлек жөнүндө чыгарсам, Лейлекти эми Лейлектер ырдайт. Анан башка жактыктар ырдабайт да. Ошо менен эле баягы чөйрөсү тар болуп калат деген ойго келдим да. Туулган жергени атайлап эле чыгардым. Сөзү Жээнбай Мамбеталиев деген экен. Кийин бир телефондо тааныштык, өзү врач акын экен. Туган жерим асыл турагым, сезимимде өчпөс чырагым. Симфония болсоң сен эгер, нота болуп сага турайын. Кереметтүү күйлөр коёдо, кулагымда тура тугулду. Туган жерим сенде турбайбы, айтып күз косулду. Убакыт учкан куш деп канча убакыт мезгил өссө дагы туулган жерге деген ырдын өмүрү узун болду. Мына ушул туулган жерге ыры бүгүн дагы эл ичинде аткарылып, эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери элге жеткирип жатканына обончу ыраазы. Ошол убактагы кыргыз эстрадасынын солисти Алтынбек Сапаралиев алда аябай сонун ырдаган да, жакшы ырдаган. Себеби ошол жылдары атайын Украинадан бир специалист чакырып Пругло деген. Пругло ошол ансамбльди жетектеген да. Ошол өзү аранжировка кылып, укмуш сонун жазган эле. Бул туулган жергенин эмеси чоң артисттер көп ырдады муну. Мисалы үчүн Карамолдо Оразов оркестр менен Анарбек Ибраев. Анан келинчек экөө дуэт кылып да ырдап жүрүштү. Туған жерім асыл турағым, сезімімде өшпөс чырағым. Симфония болсоң сен эгер, нота болуп сага турайын. Кереметтүү күйлөр куюлуп, кулагымда тура туруп, туулган жерим сенде турбайбы, айтып күндүз косулду. Ийгиликке жетпей калдым деп өкүнбөй, алдыда ийгиликтер күтүп турат дегендей, оончунун дагы бир жетишкендиги кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин сөзүнө жазылган "Унутпаймын" ыры. Ошол эле жинактын ичинде Сооронбай Жусуевдин "Унутпаймын" деген ыры бар экен. Сен таарынсаң тагдырга, бирок жаным мага таарынма деген. Алуда текст укмуш экен да. Ошо эки текст мага мындай илхам берди да. Обон чыгарган. Эки обон чыгардым, уда. Өзү угуп,
аябай ыраазы болуп, анан кийин дайыма байланышып, Сооронбай Жусуповго ушул кишинин эркине, анан кийин эмгекчилдигине тан бердим да. Тан бердим. Себеби ошол мага дайым кат жазып турат эле. Кат жазып, Баба Равшан кандайсың, чыгармачылыктар кандай, ден соолук жакшы. Мен дагы иштеп атам, мына дагы бир жыйнак чыгардым, сага берип жиберип атам деп жыйнактарын берет эле. Ар жыйнак чыгарганда сөзсүз бир кат менен жыйнагын берип берет эле. Кийин Сооронбай Жусуповдун сөзүнө дагы бир кайрылдым немеге. Балдар үчүн сонун ыры бар экен, Байчичекей деген. Жашыл дөңгө көккөлгө, жамгыр төгүп өткөндө деген. Ошол оонду мен чыгарып, алда мындай популярный болуп кетип, ошол убактагы эстирдин убагындагы балдар хору Бишкектеги профессионалы Ухурчинов деген жетекчиси бар эле. Ошол репертуарына мен 2 оонум орун алган да. Жашыл дөңдө көктөңдө жамгыр төгүп өткөндө Байчичекей гүл ачып бажыраят көктөмдө Байчичекей гүл ачып бажыраят көктөмдө. Музыка жаратуу үчүн Союз убагында бардык шарттар бар эле. Анткени атайын сынактар болуп, ага жаңы оондор жарыкка чыкчу. Мына ушул 1 жылда бир боло турган оончулардын сынагына катуу даярданчубуз. Мына ошентип дагы бир кезектеги сынакта неге түшкө киресиң деген ырым 1978-жылы жарык көргөн. Мен оондорум ошо эстрадага жакын деп, анан мен өзүм да гитарада ойнойт элем. Ошол Исфанада иштеп жүрдүм. Кийин маданият тармагына мени ошо райкомдон зордоп алып барып, маданиятка 2 жолу алып барып киргизишкен да, эми специалист жок деп. Ошол жерде иштеп жүргөндөн гитара менен чыгарганмын булурду. Бул 77-78 жылдарга туура келет. Бирок эмеге записти Кыргыз радиосуна записти өзүм 80-жылы жаздыргам. Айтчы деги ким дайым, өзүң деле билесиң. Уйку бербей тынчыраак, неге түшкө киресиң? Наристедей эрчиши, терпиз тогүлдөрүн, түн токойду арала, тыңшап кушту үндөрүн. Көп адамга бакыт тартуулаган адам бактылуу дегендей, оончунун андан кийинки кадамы аккордеондун коштоосундагы ырларды жаратуу менен бирге Залкалисан Садабай Шатмановдон сабак алат. Айрыкча эстирүү убагында баягы устат шакирт деген жок эле болуп калган да. Негедир мына орустардын маданиятынын таасириненби башкаданбы. Анан окутуучуларыбыз болот эле, мугалимдерибиз. Ошо мугалимдерди окутуучубуз деп сыймыктанат элек. Мисалы үчүн мен аккордеонду өтө кыйын аккордеонстан деле үйрөнбөдүм. Мен келип неме кылган институтта ошо аккордеондон азыркы атактуу комузчу Саадабай Шабданов аккордеондон сабак берет экен. Ал убакта комуз сабагы жок эле, мүмкүн эмес эле. Анан о киши бар билгенин мага үйрөттү. Аябай баягы адамгерчиликтүү, жакшы мамиле менен, жумшак мамиле менен эле үйрөттү мага. Анан аккордеонду ошо кишиден үйрөндүм, устатым ошол. Анан оончулук жакты айрыкча Ырысбай Абдыкадырдын таасири өтө күчтүү да. Жаштык менден кеткен бидем чын эле, жакшы жакпай калды кызга сөздөрүм. Бир караштан кетирчү эле майласын, кайсыл кызга карабасын көздөрүм.
Өткір жаштық өткен бүден Жаштық менден кеткен биден Бауыржан Тургунбаев учурда Ош мамлекеттик жогорку окуу жайынын музыка кафедрасына мугалим болуп эмгектенип, бир кезде билим алган студенттик кезин эстеп, келечек жаштарды музыка дүйнөсүнө тарбиялап келет. 1969 жылы Ошко, Ош пед институтуна, азыркы Ошму мен иштеп аткан жер. Ал убакта музыкалык педагогикалык факультет эле, азыркы искусство факультети. Ушуга тапшырып, 73 жылы ийгиликтүү бүтүрдүм. Акыркы мезгилде өзүм дагы эми ушул алган билимдеримди, ушул жыйнаган тажрыйбаларымды жаштарга үйрөтөйүн деп, мына Ош мамлекеттик университетине азыр 4-жыл иштеп атам келип. Жаштар бар, кызыккандар бар, колдон келишинче үйрөтүп атабыз. Оундоруң толуктай берсин мекенди, сен жазбайсың майда барат бекерди, ар ноталар бир сыйкырга бөлөнүп, кайрыктара камтып тураш шекерди деп, Бауыржан Тургунбаевдин оундорлары бүгүн дагы өз кайрыгын жоготпой, ар бир мундун өзүнө таандык жакшы ырлары болуп кала берет. Негизинен музыка бул адам баласын, айрыкча жаштарды, балдарды тарбиялоо, тарбия экен да. Бул Европада да ошол башталган экен, музыка менен адамдарды тарбияласа болот экен. Жакшы жакка. Музыкада окуган, жакшы билим алган балдар, кыздар биринчи кезекте маданияттуу болушат экен. Адептүү болушат экен. Эч бир жамандыкка барбайт экен. Кылмыш кылбайт экен. Бул илим менен далилденген нерселер да. Илим менен далилденген нерселер. Анан ушу тарбиялык таасири күчтүү. Алолоңон алтын жаштык кайдасың, акылы жетпес кеткен белең жайгачы, алыстаппай мен өзүмдү жанымда апкалам деп Tappay koydum aylası. Alısta tappay, nevesinde canımda. Apkalan de, tappay koydum aylası. Обон салган тала жаңыртып, кайрыктары миң бир кыялдын, дептер болсоң сансыз барактуу, эс калтырар мен бир сыяңмын дегендей оончун ырлары тала жаңыртып, кыргыз барда жүрөктөрдө ырдала бермекчи. Музыка сезимдин тили деп айтабыз. Анткени сөз жетпеген жерге музыка жетет дейбиз. Бүгүн биз сиздерге керемет оундордун автору Бауыржан Тургунбаевдин чыгармачылык дүйнөсү менен тааныштыра алдык. Андыктан бош убактыңыздарда сөз түрдө эң сонун ырларды, музыкаларды угууга чакырабыз. Bu şarda sulular көп suqtanчу, sen alardan көрүнөсүң башкача, көрүнөсүң бардыгынан сымбаттуу, касиеттүү сүйкүмдүүсүң таптаза, касиеттүү сүйкүмдүүсүң таптаза. Na 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 na